Элдик курултайга 22 гана күн калды. Аны ишке ашыруу боюнча бардык даярдык иштери аяктоодо. Уюштуруу комитети курултайдын күн тартибин, жобонун долбоорун жана эмблемасын бекитти. Ал арада кыргызстандыктар жыйындарга кызыгуу менен катышып, активдүү жарандарды делегаттыкка көрсөтүүдө. Бишкектиктер курултайга 800 талапкерди сунушташууда. Алардын 60-ы элдик курултайга шайланат. Президенттин указына ылайык элдик 23 ноябрга боло турган элдик курултайга 60 делегат жөнөтөбүз. Ошол делегаттар тандоо боюнча биздин шаардык кеңештин депутаттары өздөрү модератор болуп, жаңы конуштарда шаардын ар кайсы аймактарында 93 жолугушуу болуп, ошонун ичинен 800 адамды биздин шаардык курултай болот 5 ноябрда. Ошого делегат болуп катышат. Эске салсак, биринчи элдик курултай 25 ноябрда Борбор калаада өтөт. Анда делегаттын ар бир сунушу же кайрылуусу катталып, көпчүлүк добуш менен колдоого алынган чечимдери аткарылат. Алардын негизинде президент жыйындар залынан түз эле мамлекеттик органдарга тапшырма бере алат. Жергиликтүү акимиятка чече турган маселелерди бөлдүк өзүнчө. Ошо тротуар, детский площадка дейт, ирригация дейт, ушундай маселелерди Свердлов районунун астына кое турган болдук. Ал эми чоң маселелерден 3 маселени тандап алдык. Ошо эң биринчиден Бишкектин тегерегинде жаңы конуштардын алып алуу жөнүндө курулуш тармактарына мектептер салынсын, балдар бакчасы салынсын, канализация, газ, асфальт жолдор салынсын деген биринчи маселе болду. Экинчи маселени болсо Бишкек шаарында жанагы тыгындар көп болот атпайбы, машина тыгындары, жанагы сумок болуп, ошого байланыштуу жанагы разводной мосттор, эки этаж көпүрөлөр салынып, тыгындарды азайтуу боюнча, смокту азайтуу боюнча иш-чаралар. Үчүнчү маселе болсо биздин аялдар көтөрүштү райондон ошо жумушсуздук, жакчылыкты жоюу боюнча. Биринчи элдик курултайга даярдык уюштуруу комитетинин программасы боюнча жүргүзүлдү. Жалпысынан республика боюнча 3000ге жакын жолугушуу өткөрүлгөн. 5 ноябрда өлкөнүн бардык аймактарында, Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле эмгек мигранттарынын арасында биринчи элдик курултайга катышуу үчүн делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү курултайлар өтөт. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин кезектеги жыйынында Сүйүнбек Касманбетов билдирди. Президент дагы, курултайдын концепциясы дагы бул кыргыз мамлекетине президент менен элдин түз баарлашуусу, ар бир айылдын өкүлү менен байланышып атат президент. Мурдагыдай дежур залдын жарымын экстер менен чогултуп албайбыз. Ар бир айылдан гарантированно 2 делегат шайланып келип атат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 15 августундагы номер 284 жарлыгына ылайык чакырылган элдик курултай курамы 1074 делегаттан турат. Анын ичинде административдик аймактык бирдиктерден 1036 делегат, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28 делегат, конфессиялык коомчулуктардан 10 делегат, ал эми административдик аймактык бирдиктерден делегаттардын шайланып келүүсүнө төмөнкүдөй квота каралган. 452 айыл аймагынын ар биринен 2ден 904 делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден 42 делегат, Бишкек шаарынан 60 жана Ош шаарынан 30-90 делегат. Биринчи элдик курултайдын делегаттарынын суроолору катталып, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу коомчулукка жарыяланат. Аймактардан шайланган 1074 делегат көтөргөн бардык сунуштар эске алынат. Ошондой эле алар боюнча сунуштар иштелип чыгып, аны курултайдын төрагасы бардык бийлик бутактарына жөнөтөт. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек, уулу, ЛТР Бишкек.